Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге туғандар чоңарықтан бир сатылуучу көргөзмөк үчүн биринчи жолу азыр мен турган жер Чоңарықтын центральный көчөсү Кожом Бергенов жана Дачный көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Сиздер ушул жерден бир аз эле кирип оң тарапка бейиш көчөсүнө бурулсаңыздар, Чодронова көчөсү 62 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул көчө туғандар Баха көчөсүнүн уландысы болуп калат. Семетей жана Баханын кесилишинен бир аз эле өйдө карай жүрө берсеңиздер, сол тараптан мынакей мондай таштан болгон заборду көрө аласыздар. Ошол жерден эле сол тарапка карай буруласыздар тугандар. Бул тарабы резиденция болуп калат. Так, өйдө карай келсеңиздер Байтик, ылдый тарабы Семетей, андан кийин Южный магистраль болуп кете берет тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарек Чодронова көчөсү 62 дарек. Жанагы көчө менен кирип эле сол тарапка бурулсаңыздар, оң тарапта мына ушул үйлөрдү көрө аласыздар тугандар. Так, бул жерде 2 таунхаус, экөөсү тең окшош, 240 квадрат метрден тугандар. Экөөсү тең окшош 240 квадрат метрден, стеналары кирпич, мынакей өз-өзүнчө дарбазасы, пульт менен ачылып салган дарбазасы. Жерлери экөөнүкү тең 4 сотоктан. Анан бул өйдө жактагынын отделка, ички отделкалары бүткөн. Бул жагыныкы ПСО тугандар азыр. Экөөсү тек көргөзөм, бирок фасадтар мынакей көрүп тургансыздардай жаңы ремонт болгон. Так. Эң эле түштүк чек ара мына бул жерден. Тегеренте бийик бесколоктуу болгон забор, калитка, дарбазасы. Анан экөөсүнүн ортосунан ушул жерден бөлүнөт. О забордон. Ары жагы 4 соток, бул жагы 4 соток, өз-өзүнүн тех паспорттары, өз-өзүнүн кызыл китептери бар экен тугандар. Дагы эмне маалыматы: природный газ, центральный канализация, электр энергиясы, суусу баары кошулган жана электр энергиясы 3 фазалуу дагы бар экен. Бул дарбазадан кирсеңиздер, машина койгонго жайы, мынакей литра брусчатка, бул жагы зеленый зонасы, тротуар. Мынакей бул жакта 240 квадрат метр болгон таунхаус. Бул 240 квадрат, ал өзүнчө 240 квадрат тугандар. Экөөсү тең сатылат. Азыр баасында видеонун жүрүшүндө айтабыз. Так, дагы эмне маалыматы тугандар. Документтери боюнча тех паспорт кызыл китептери бар экен. Так, мынакей тепкичтер менен чыгабыз. Негизи кирүүчү эшик бул жакта жайгашкан жана подвалга бул тараптан дагы, ички тараптан дагы кирип чыксаңыздар болот. Тышкы тараптан утеплять этилген жана анын тышкы тарабынан травертин жана текстура менен фасады жасалган тугандар. Абасы таза, жакшы райондордун бири. Эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей тугандар, бул үйүбүздүн кире бериши, прихожкасы, ушундай кенен бөлмө экен. Андан ары түз кирсек коридор, бул жерден 2-нчи этажга жана 0 этажга подвалга да түшүп кете аласыз. Подвал деле тугандар жилой бөлмөлөр. Азыр мына видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Анан оң тарапка карай кирсек, бул жакта зал. Көрүп тургансыздардай ремонт, чыгыш тараптан чоң терезе, терезелер алюминиевый терезелер экен тугандар. Анан 1-нчи этаж водяной теплый пол, 2-нчи этаж паровое отопление, батареялар тугандар. Андан ары бул тарапта дагы бир бөлмө. Мынакей көрүп тургансыздардай ремонт. Батыш тарабынан терезе. Бул жакта очокананын жайы жанакы. Очоканага да могу жерден эшиктен кирип чыга алат экенсиздер тугандар. Тегеренте бийик забор менен тосулган. Так, дагы эмне маалыматы? Бул жер ушундай бир бөлмө. Бул тарабында болсо тугандар 1-нчи этаждын общий санузели. Мынакей ванна, туалет полдары, кафель. Так, бул жактан подвалга, бул тарабынан болсо тугандар 2-нчи этажга чыгып калабыз. Көрүп тургансыздардай тепкичтер, мынакей. Жана айткандай, мына үйдөн терезелеринде эле тоолор, табият баары көрүнүп турат. Абасы таза, жайы салкын, жакшы жерлердин бири тугандар. Анан бул үйдүн 2-нчи этажы. Так, бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тарапта бул жерде бир балдар бөлмөсү. Мынакей чыгыш тарабынан чоң терезе.
мынакей туугандар. Короосу кенен көрүнөт. Жерин аянты жана айткандай 4 соток. Үй жалпысынан 240 квадрат метр. Андан ары бул жакта родительский спальня бөлмө, мынакей. Көрүп тургансыздардай ремонт. Бул жагында кабинет сүрүлүп ачылып чабылган. Ишик менен кирип чыга аласыздар. Мынакей туугандар. Андан ары дагы эмне маалыматы. Бул жагында кыздар бөлмөсү экен. Мынакей. Көрүп тургансыздардай ремонт, батыш тарабынан терезе. Мынакей туугандар. Бул жагында экинчи этаждан общий санузел. Экинчи этаждан общий санузел. Андан ары эми сиздерге подвалды көргөзөйүн туугандар. Окей. Подвал. Этаждардын ортосу монолит туугандар. Анда айта кетейин. Кетсеңиздер ушундай коридордон катарынан бөлмөлөргө өтүп кете аласыз. Так, бул жакта кухнясы жайгашкан. Кенен бөлмө деген кухня туугандар. Бул жактан форточкасы, отоплениянын батареялары, газовый плита, раковина мынакей. Так. Бул жагында мындай склад. Жакта болсо туугандар. Сырттан кирип чыккан өзүнчө эшик, жана отоплениянын котелу, газовый котел, көмүр менен жылытылган котел, экөөсүн тең жылытсаңыздар бар. Болот экен туугандар, 3 фазалуу электр энергиясы дагы бар. Андан ары мен кара сатылышына тургузган туугандар. Так, андан ары дагы эмне маалымат? Үйдүн арты тарабында очокананын жайы жана тапчандын жайы бар экен. Тротуар бар. Бул жакта очокананын жайы, кирпичтери да даяр экен туугандар. Очоканага өзүнчө бул тарап менен дагы кирип чыга аласыздар. Тапчан. Ушундай турганга эме кылсаңыздар дагы болот экен туугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Эми сиздерге туугандар аркы үйдүн дагы короосун бир көргөзөйүн. Анан булардын бааларын айтайын. Дагы эмне маалыматы? Бул бирөөсүнүн өйдө тараптагысынын ички ремонту бүткөн. Бул жагы ПСО туугандар. Окей. Бул жактын чек-арасы бул жерден. Дарбаза пункт менен ачылып алган, калиткасы. Бул короосу, тротуар, зеленый зона, машина койгонго жайы и 240 квадрат метр болгон үй. Ушу сыяктуу эле алюминий терезелер, кирпич, монолит этаждын ортолору и ошол подвал менен кошкондо 3 этаж болуп калат туугандар. Ички тарабы азыр ошол ички ремонттелип турат. Так, баалары бул үйдүкү $140,000. Ички ремонтун окуу керек. Бул үйдүкү $190,000. Экөөнүн тең дагы сүйлөшүү жолдору болот туугандар. Арзандатуу болот бир аз. Ички ремонтту толук бүтелеги 140,000, аркы толук бүткөн үй 190,000. Эсин номери экөөнүкү тең. Бир киши азыр ошол менен сүйлөшсөңүздөр болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Экранда жана описанияда эсин номери, эсител деп жазылып турат туугандар. Лайктан басыңыздар жана ушундай издеген достор менен туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.